Üç адамды чоң таш басып калды. Өзбекстанда тоодон кулаган таш унааны басып калды. Айдоочу жана жүргүнчүлөр жеринде каза болушкан. Окуя Өзбекстандын түштүгүндө Кашкадария облусунда болгон. 6-ноябрда Тахта Карача ашуусунда таштар ураган. Таштардын бири тоодон түз эле трассада бараткан унаанын үстүнө кулап түшкөн. Ичинде болгон 3 адам тең каза болгон. Ашуу аркылуу өткөн жол азыр жабык. Biz үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп 10-жыл аракет кылып кайра 10-жылга барып калдык. Ал куралданбаган көз менен ар бир эл көрүп турат. Биз көзүбүз көрбөсө болду деп көрмөкчөн болгонубуз менен ал маселе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Салмастарбы кыргыз элим, ушу жерден дагы мен бир сүйлөп кетейин деп атам. Мынау эжекени ыйлаткан ата-энеге айтайын деп атам. Сен кимсиң деп атасың да? Мисалы ошо угуп аткан ата-эне сага айтайын, сен кимсиң, айтчы. Сен геройсуңбу? Сен ошо жерде сабак болуп аткан учурда сен киргенге укугуң жок. Мыйзам чегенде укугуң жок. Сен балаң урушуп коюптур, балаң ыйлатып коюптур. Бирок эки жакты бирдей карабайсыңбы? Балаң эмне тентектик кылды, балаң эмне кылды? Биринчи балаңды контролдо, анан кийин мектепке сүзүп кирип барганың, уктуңбу? Махабат, сен эм банкың ОЗК айтып кетсең, ОЗК айтып, 0554 00 70 84 эм банк номерим. Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы шоорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген, 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер эм банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, эм банк тандап ушул кыздын өзүнүн эм банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры, бул 5-күн жума күн болот экен, ошо күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Менде дагы ушундай окуялар болот. Бирок мен сабак болуп аткан учурда мен кире албаймын. Менин укугум жок. Мыйзам ал нерсеге жол бербейт. Сен мугалимди ыйлатып, анан бул урушканга укугу жок, бул айлык алып атат деп. Анда сен ушундай кыйын экенсиң, акчалуу экенсиң, частный мектепке берип ал балаңды. Сен барып ал жерге барып ал, эмнеге сен мугалимди чоң эле эжекен, ону ыйлатып, бир болбогон жарым орусча, жарымы кыргызча сөз менен сүйлөп атасың да? Сен кимсиң деп атасың? Эжекени, биринчиден этиканы сен билип алгының. Бардыгын сиз деп сүйлөгөнгө мыйзам жол берген. Сен өзүң кимсиң? Сен ким болуп калсың? Аерге кирип барып, эжекени кагып, силкип, окуучулардын көзүнчө жемелегидей сен кимсиң? Ана оронуп алыпсың, кичине мынагы башыңдагы жолуңду сыйлап койбойсуңбу? Сабырдуулукту кармап койбойсуңбу? Окуучулардын ошончо окуучулардын көзүнчө алдыгы мугалимди дебелеп таштадың го? Сапсым эле 1 тыйын калып, 0 тыйын калып таштадың го? Сен ким болуп калсың? Кыйынсыңбы сен? Бар анда балаңды частный мектепке берип ал, окутуп ал акча төлөтүп. Анан айлык төлөп атат деп анан кийин мугалимдерди каалаганча калчай берелиби? Анда биздин балдарыбыз каяктан билим алат?
ошо сага окшогондордун айынан ушундай мектептерде мугалим түтпөй атат. Сен ал жерде сабак болуп аткан учурда кирип, монтип колуң менен сайгылап, жемеле урушкудай сен кимсиң? Мен оного билим министрине чейин, билим министрине барсаң, не кылат экен сеничи? Сен кичине этиканы кармашың керек эле, башыңда жолуңду сыйлашың керек эле. Ал жерге монт эле колуңду сөмөйүн көрсөтүп, кайра аны ыйлатып, жемеле атасың. Тим эле окуучулардын көзүнчө. Окуучулардын сабак учурунда даже ал директорам кире албайт. Ал класска. Себеби ал жерде сабак болуп атат. Балдарды окутуп атат. Сен ким болуп калсың? Ушунда кыйынсыңбы? Геройсуңбу сен? Сен алдыгы оронбой эле чечип койчу. Жолуңду сыйлабагандан кийин. Телеграм каналдарда жарыяланган бул видеодо Курскидеги түндүк кореялык аскерлер чагылдырылганы жазылган. Анда алар орусча сөздөрдү туура айтканды үйрөнүп жаткандай. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров өткөн аптада Украин күчтөрү Курскиде түндүк кореялыктар менен кагылышканын билдирди. Ал кармашка катышкан жаңы аскерлердин саны канча экенин тактаган жок. Ал эми New York Times басылмасы Украин чалгын кызматындагы өз булактарына таянып, 810 бригада менен болгон кармашта түндүк кореялыктардын арасындагы алгачкы жоготуулар катталганын жазды. Першими боями з північно-корейськими солдатами Түндүк кореялык аскерлер менен болгон алгачкы кармаштар дүйнөдө бейстабилдүүлүктүн жаңы бөлүмүн ачкандай. Бүтүндөй дүйнө менен бирге биз Орусиянын согушту кеңейтүү боюнча бул кадамы Путин жана Түндүк Корея үчүн ишке ашпагандай кылышыбыз керек. Його крок став програшным. Ал ошондой эле Орусиянын Курск облусундагы түндүк кореялыктардын саны 11 миңге жеткенин айтты. Расмий Сеул октябрь айынын башында Орусиядагы машыгуу базаларына 3 миңдей түндүк кореялык аскер жеткирилгенин, жалпы Украинадагы согушка 12 миңдей аскер тартылышы мүмкүн экенин билдирген. 12 тысяч КНДРовцев загалом, які завезли в Росію. Орусияга жеткирилген 12 миң түндүк кореялык аскер 12 миң орус аскеринин колун бошотот. Аларды кийин Украинанын чыгышына салышат. Орус аскердик формасын кийген кореялыктар Украинанын аймагына жөнөтүлүшү мүмкүнбү? Мындай сценарийди да жокко чыгарбаш керек. Мындай кылууга учурда бир эле тил маселе жаратууда. Убакыттын өтүшү менен алар чындап кайсы бир багыттарда орус аскерлеринин ордуна салынышы мүмкүн. Там зіткнення, будемо так говорити, першого обстрілу позиції. Расмий Пхеньян түндүк кореялык аскерлердин Орусияга жеткирилиши тууралуу маалыматтарда дегенде болбогон кеп деп атаган. Ал эми Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү тарапка каршы багытталбаганын билдирген. Ошентсе да 5 ноябрда Москвага келген Пхеньяндын башкы дипломаты Түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөөрүн билдирди. 미국과 서방이 강권과 전행을 끝장내고 Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта сөз жок жеңишке жетээринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдоштордун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм. Эксперттердин эсебинде түндүк кореялыктардын согушка жөндөмдүүлүгү жана алардын согуш талаасындагы көрсөткүчтөрү суроо жаратканы менен алардын саны Украин күчтөрү үчүн чоң маселеге айланышы мүмкүн. Буга чейин орус армиясы түрмөдөн азгырылгандарды алдыга окко салып келсе, эми алардын ордуна түндүк кореялыктарды колдонушу мүмкүн экени айтылууда. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык. Бул жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. 6-8 ноябрь күндөрү жааган жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо төө ашуу, ала бел ашууларында жана Чычкан Капчык айында кар көчкү түшөөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлап, жолдор тайгак болуп, муз тоңоорун эскертти.